Кыргызстандын легендасы Айсулуу Тыныбекова Олимпиаданын коло медалына ээ болду. 3-орун үчүн беттеште Айсулуу Монголиан спортчусу Орхон Пуревдош менен беттешти. Биринчи периодта монгол балбаны бир нече ийгиликтүү ыкмаларды жасап, 6-0 эсебинде алдыга чыкты. Айсулуунун жеңишке дээрлик мүмкүнчүлүгү жок болгондой көрүндү. Экинчи периодта Айсулуу Тыныбекова мүмкүн болбогон нерсени жасады. Жолугушууга 20 секунд калганда ал атаандашынын артына кирип 2 упайга ээ болду. 6-2. Ал эми күрөштүн бүтөөрүнө 10 секунд калганда Айсулуу азыр легендардуу болуп аталган 4 упай ыкмасын жасап, эсепти 6-6га теңеди. Күрөштүн эрежеси боюнча, эгерде жыйынтык тең чыкса, жеңиш эң көп балга барабар техниканы аткарган спортчуга берилет. Айсулуу Тыныбекова 4 упай жасаган ыкмасы менен жеңүүчү деп аталды. Айсулуу Тыныбекова үчүн бул 4-чү Олимпиада оюндары. Ал эми бул коло медалы Айсулуу үчүн 2-чи Олимпиада медалы болду. Ал Токиодо өткөн акыркы Олимпиада оюндарында күмүш медалга ээ болгон. Дагы Айсулуу Тыныбекова күрөш боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, Азиянын 6 жолку чемпиону жана башка бир катар турнирлердин жеңүүчүсү. Кыргызстандын чыныгы легендарлуу спортчусу.